Саламатсыздар, урматтуу ата-энелер. Төртүнчү сухбат: ата-эне үй бүлө мүчөлөрү бир туугандар мамилеси. Ата бейиштин ортоңку дарбазасы, кааласаң аны кеңейт, кааласаң жаап сал, дейт хадис. Гапар Мадаминов агайыбыздын Дастаркан четиндеги университет деген китеби окууну улантабыз. Мазмуну бул тема боюнча берилген: ата-эне бир тууган жакын туугандары менен туура мээримдүү мамиледе болуу. Экинчи, алыс жакын тууган уруулары, коңшулары менен жакшы карым-катнашта болуу. Үчүнчү, туугандарды сыйлоо, жардам берүү, кам көрүү жөнүндө, дейт. Китепти окуйм. Балдарды үй бүлөдө Кудай деп ыйык тутуп, үй бүлөнү бири-бирин алпештеп сактоого тарбиялоо. Үй бүлө бул коомдун жашоонун очогу, негизи экенин түшүндүрүү. Үй бүлө бул ыйык, азиз экендигин билип, үй бүлөнүн ден соолукта болуусун тилеп жашоо. Ата-эне бул дүйнөдөгү эң ыйык адамдар. Ата-эненин ыйыктыгы, улуулугун айтып, балдарды тарбиялоого маани берүү. Бир туугандар бул Кудай берген бири-бирине керек, зарыл экенин айтып тарбиялоо. Бир туугандар өз ара ынтымакта болуусу керектигин, улуулар кичүүлөрүнө кам көрүп, алардын ден соолугу, тарбиясына, адебине, билим алуусуна өмүр бою бири-бирине кайрымдуу болуп, жардамга келип, дем берип турууга колдоп, өзүдө бар жакшы нерсени бөлүшүп турууга тарбиялоо. Улууларды кичүүлөрүнө тарбиялоого багыттоого үйрөтүлүп, ал эми кичүүлөрдү улууларын угуп, алардын айткан багыттарына кулак салып, ага эжелерине жакшы тарбиялык таасир ала билүүгө үйрөтүү. Алыс жакын туугандар. Ата-энесинин туугандары менен ынтымакта, урмат менен сыпа, мээримдүү мамиледе болуу. Коңшуларын урматтап туруу, барды келди алыш бериш кылуу, алабалын сурап, муктаж болсо жардам берип турууга тарбиялоо. Туугандарды сыйлоо, жардам берүүгө, кам көрүүгө кичинекейинен тарбиялап, өмүр бою бири-бирине жардам берүүгө багыт берүү. Айрыкча уул балдар эжелери, карындаштары жөнүндө кам көрүү. Илгертеден элибизде канча эжең, карындашың болсо, ошончо чайханаң бар, ошончо шаарың бар деп айтып чоңойгондо алар турмушка чыкса, кайсы айыл, кайсы шаарга барса алар бар жерге жатакана, мейманкана издебей, үйдө мейман болуусу жөнүндө айтып тарбиялообуз зарыл. Ушул жери мага аябай жакты да. Канча карындашың, эжең болсо, ошончо мейманкана, чайкана, ошончо шаарың бар дегенчи. Мейманкана издебей, ошолордун үйүн таап барып, анан ошол жакта конок бол деген. Эмнени эксең, ошону аласың. Өткөн бир убакта бир үйдө атасы менен баласы экөө чарба кылып, түтүн булатып чогуу жашашчу экен. Атанын баласы өтө ташбоор чыгып, атасын ата ордуна көрбөй көп азапка салчу. Байкуш атасы кээде баласынын бул мүнөзүнөн чарчагандыктан чайканада түнөп калган түндөрү да болчу экен. Бул иштерге карап тура албаган кошуна аксакалдар бир күнү чогулуп, баланын атасына кылган мамилеси туура эместигин эскертип, аны туура жолго салуу үчүн алардын үйүнө келишет. Эшикти каккыласа, атасы чыгат. Аксакалдар өздөрүнүн келгенден максатын айтышса, атасы: мен болгону эккен эгинимди оруп жатам, балама тийбегиле, дептир. Көрсө, ал ата да убагында өз атасын ушундай кордоп, көп капа кылган экен. Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келтирген адам туугандары менен жакшы мамиледе болсун. Хадис. Ырыскысы көп, өмүрү узун болуусун каалаган адам туугандары менен мамилесин чындасын. Бул да хадис. Мындай окуяны биз далай эле угуп жүрөбүз. Анан биздин өзүбүздүн деле кошунабыз бар эле. Ушул кошунабыз бар эле. Атасы экөө жашайт эле да, башка эч ким жок. Анан кийин өзү деле карып өлдү. Анан убагында деле ушул, кандай десем, ушу атасы көргөндөй эле күндү көрдү да, анысы делечи вырезать эту часть. Так, бүтүптүр анда.